Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. 2024 жылдын 10 айында Кыргызстанга сырттан 2,5 миллиард доллар которулду. Январь-октябрь айларында Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 2,5 миллиард доллар которулган. Улуттук банктын маалыматына караганда бул былтыркы 10 айдагы көрсөткүчтөн көп. Которулган акчанын басымдуу бөлүгү 2,3 миллиард доллар Орусиядан келген. Кыргызстандан Орусияга бул аралыкта 323 миллион доллары которулган. Алыскы чет өлкөлөрдөн 158 миллион доллардан ашуун которулган. 2023 жылдын январь-октябрында өлкөгө сырттан которулган акчанын суммасы 2,2 миллиард доллар болгон. Былтыркы 10 айда Кыргызстандан сыртка 455 миллион доллар которулган болсо, быйыл бул көрсөткүч 383,8 миллион долларды түздү. Башкы банк белгилегендей, быйыл Кыргызстандан сыртка акча которуу кыйла азайган. Булак Азаттык. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун картасы көрсөтүлдү. Жакында курула турган Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун картасын ат башы эл аралык соода-логистикалык борбордо көрсөтүштү. Курулуш иштери декабрдын аягында башталары күтүлүүдө. Картадан логистикалык борбордун өзүн жана Барскон-Уштурфан Ак Суу авто жолунун маршрутун көрүүгө болот. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда биргелешкен долбоордук компания түзүлгөн. Андагы үлүштүн 51%га Кытай, 24,15% Кыргызстан менен Өзбекстанга тиешелүү болот. Тараптар долбоорлоо, сатып алуу, куруу жана башка ири иштер үчүн Кытай Элдик Республикасынын жоопкерчилигин макулдашты. Путин Россия өлкө биримдигине доо кетирүү аракеттерине катуу бөгөт коёт. Россия өлкөнүн биримдигине доо кетирүү, улуттук же диний оюндарды уюштуруу аракеттерине бөгөт коёт. Бул тууралуу президент Владимир Путин билдирди. Өлкө башчысы Единая Россия партиясынын курултайында сүйлөдү. Россия бардык фронттордо жооп кайтарууга даяр. Эч кандай шантаж же бизди токтотуу аракети ишке ашпайт. Россия өзүнө ишенет. Ал өзүнүн туура багытта баратканын жана күчтүү экенин сезет, деди Путин. Булак Спутник эжи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. АКШда Украинанын келечеги тууралуу кооптуу билдирүү жасалды. Украинадагы согуштук аракеттер эбак токтомок, бирок Батыш аны улантууга шкактоодо. Бул тууралуу РИА Новости Пентагондун жетекчисинин мурдагы атайын жардамчысы Дуглас Маккинонго шилтеме кылып жазды. Анын айтымында эми согуштук аракеттер токтотулганда Украина мурдагыдан начар абалда калышы ыктымал. Тынчтык орной турганы анык. Акыры дайыма орнойт. Бирок азыр Украина мурдагыдан да начар абалда болот. Анткени ал атышууну токтотуу боюнча биринчи ирет жасалган сунуштан бери көп аймагын жоготту, деген Маккинон. Ал Батыш лидерлерин жөнөкөй украиналыктардын тагдыры кызыктырбасын, ал жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып жатканын белгилеген. Эң жаманы 100 миңдеген адамдар жөн жерден өлүп же майып болушту. Батыштын лидерлери согуш таластан миңдеген чакырым алыстыкта кабинетинен оюн жүргүзүп, көз жумган кишилер менен балдарды кол жоолук катары колдонушту, деп белгилеген Маккинон. Эскерте кетсек, Трамп Украинадагы жаңжалды 24 сааттын ичинде токтото аларын билдирген. Ал эми Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков бул өтө татаал, бир күндө жөн салды чечиле калбай турган маселе экенин белгилеген. Айрым ЖМКлардын маалыматына караганда, учурда Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча кеминде 3 план бар. Үчөндө тең Украинанын НАТОго мүчө болуудан жана Россиянын пайдасына жеринен баш тартуусу каралган.
Июндун орто ченинде Путин Украинадагы жаңжалды токтотуу сунуштарын киргизген, ал Крым, Лер, Херсон жана Запорожье аймактарын Россиянын бөлүгү катары таанылышын, Украинага нейтралдуу статус берүүнү, демилитаризация жана денацификация жүргүзүүнү, ошондой эле Россияга каршы санкцияларды алууну камтыйт. Мурас достук турниринде президенттин командасы 1-орунду алды. Бүгүн 15 декабрда Бишкектеги Улуттук футбол академиясынын спорт комплексинде Мурас достук мелдешинин чейрек, жарым финалдык жана финалдык оюндары болуп өттү. Мурас мелдешинин жыйынтыгы 1-орун президенттин командасы 400 000 сом, 2-орун достук 300 000 сом, 3-орун Ыйман 200 000 сом, 4-орун Жогорку кеңеш 100 000 сом. Ага ылайык жеке номинациялар боюнча сыйлыктарга ээ болгон оюнчулар: мыкты оюнчу Азимжан Кадыров, мыкты бомбардир Садыр Жапаров, президенттин командасы, мыкты дарбазачы Султан Осмонбеков, Ыйман болду. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды президент Садыр Жапаров тапшырды. Садыр Жапаров электр энергиясынын өчүрүлүшү боюнча комментарий берди. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген кезектеги маегинде өлкөдөгү энергетика тармагындагы абал боюнча маалымат берди. Анда журналист учурда Кыргызстандын ар кыл аймактарында электр энергиясы кыска мөөнөттө өчүп жатканына даттанган жарандар көп болуп жатат. Ушундай маселе барбы? Ошондой эле электр энергиясынын тартыштыгы кооптондуруп жатабы деген суроо узаткан. Ооба, бизде электр энергиясынын дефицити азыркы учурда 3,9 миллиард киловатт-саат. 2020 биз бийликке келгенде эле кышкысын 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясы тартыштык бар болчу. Бул эмнеден улам келип чыккан тартыштык? Анткени 30 жылда бир дагы ГЭС салынган эмес. 30 жылдын ичинде жок дегенде жыл сайын кубаттуулугу 30 мегаватт болгон бирден чакан ГЭС куруп турганда кышкысын мынчалык каатчылык болмок эмес. Акыркы 2 жылдан бери ГЭСтерди шамалдан, күндөн алуучу энерго булактарын массалык түрдө салып жатабыз. Бирок ошентсек да ортодогу ажырымды кубалап жете албай жатабыз. 2020 жылдан бери бир канча социалдык, өндүрүштүк жана инфраструктуралык объектилер салынды. 2021 жылы курулган 109 объекттин 59 мектеп болгон. 2023 жылы 210 объект курулган, анын 124 мектеп. 2024 жылы 362 объект салынган, анын ичинен 190 мектеп. Демек, электр энергиясына болгон муктаждык жыл сайын өсүп жатат. Жогорудагы аталган объектилерден сырткары дагы көптөгөн чоң кубаттуулуктагы завод, фабрикалар ишке кирип жатат. Мисалы, Чүй облусунда быйыл ишке кирген Теректаш цемент заводунун эле колдонуучу кубаттуулугу 30 мегаватты түздү деп жооп берген өлкө башчы. Ошондой эле президент өлкө өндүргөн электр энергиясынын колдонуу өлчөмү бир кыйла көп болгондуктан кошуна өлкөлөрдөн импорттолуп жатканын билдирди. Мен айтып келгендей, өзүбүздө өндүргөн электр энергиясы колдонулуп жаткан электр энергиясынын өлчөмү бир кыйла көп болгондуктан биз кошуна өлкөлөрдөн импорт алып жатабыз. Бирок азыр аларда дагы таңкыстык болуп жатат. Суук катуулаган сайын биз алардан электр энергиясын алууну көбөйтүүнү сүйлөшүп жатабыз. Бирок алардан бизге келген аба чубалгылар дагы өтө көп болуп жаткан, жүктү көтөрө албай ысып, күйүп кетүү коркунучтары дагы болуп жатат. Колдонуу көбөйгөн жерлерде энергетиктер жөнгө салуучу иш-чараларды жасап жатышат. Анда иш-чараларды жасабаса кымбат баада турган жабдыктардын күйүп кетүү коркунучу бар. Мисалы, бир эле кубаттуулугу чоң болгон трансформатордун баасы 140 миллион сомдун тегерегинде турат. Эми элестетсеңиз, ал трансформатор күйүп кетсе, аны алмаштыруу үчүн биз ошончо көп акчаны биринчиден табышыбыз керек. Эгерде акча табылган күндө дагы заводдон буйрутма берип чыгаруу үчүн 150 күндөн ашык болот экен. Андан тышкары, аны алып келип орнотуу үчүн 60 күндөн 80 күнгө чейинки убакытты талап кылынат экен. Биз ал иш-чараны аткаргыча кыш бүтүп калат. Ошондуктан мындай көрүнүштөргө жол бербөө максатында 1 сааттан 2 саатка чейин которуштуруу иш-чараларын энергетиктер жасап жатышат. Ушуну элебиз туура түшүнүү менен кабыл алышын суранып кетет элем. Ооба, 1-2 саат электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул иш-чара өтө көп узакка созулган өчүүлөрдөн сактап турат. Кымбат баалуу трансформаторлор күйүп кетсе, күндөп-түндөп созулган өчүрүүлөр болуп кетет деген президент. Булак Суперкежи.